саламатсызбы Алия? Бүгүн сизди көрүп турганыма кубанычтамын. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Тегинкисин жакшымын. Бирок мейт кароонун жыйынтыгынан кийин бир аз капаланып турам. Менде ашыкча салмак бар экен. Кандагы канттын деңгээли 6,8 көрсөттү. Мен сиз менен ушуну талкуулайын дедим эле. Мен сиздин тынчсызданууңузду түшүнөм. Келгениңизге рахмат. Биздин ушул жыйынтыктарды жай баракат талкуулаганга жана биргеликте эмне кылаларыбыз тууралуу ойлонууга убактыбыз жетишер элек. Ооба, бул мен үчүн абдан маанилүү. Алгач бейтаптын сөзүн бөлбөстөн кунт коюп угуңуз. Алия, айтыңызчы мага, сиздин күнүңүз тамак жаатында адатта кандай өтөт? Сиз адатта кандай тамак жейсиз? Чынын айтсам, үйдө тамак аш даярдоого көбүнчө мүмкүнчүлүк болбой бербейт. Тамакты тапшырык менен алам. Же бутерброддор менен шамшум этип алам. Анан мен таттууну абдан жакшы көрөм. Эртең менен кант кошулган кофе ичем. Бир күн ичинде шоколад жешим мүмкүн. Түшкү тамактанууга, чайга сөзсүз түрдө таттууларды сатып аламын. Рахмат ушундай ачык айтып жатканыңызга. Мен сиздин өз ден соолугуңузга көңүл буруп жатканыңызды жана кеңеш сурап кайылганыңызды баалайм. Бул өзгөлөргө карата маанилүү кадам. Айтыңызчы, сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Мындай тамактануу сиздин салмагыңызга жана канттын деңгээлине кандайдыр бир таасир тийгизе алабы? Ошондой болушу мүмкүн. Мен дагы өзүмдүн көп таттууларды жеп жатканымды сезип жатам. Түшүнүктүү. Мен сиздин дене салмагыңыздын индекси жогору экенин көрүп турам. Сиз бул тууралуу билчү элеңиз? Ооба билчүмүн, бирок маани деле берген эмесмин. Өзүмдүн жаш курагыма ченемдүү деп ойлогом. Чынында эле жаш жогорулаган сайын метаболизм жайлап калышы мүмкүн. Бирок ашыкча салмак жүрөк, кан тамырларынын кошумча ооруларын алып келиши мүмкүн жана кант диабетинин өнүгүү тобокелчилигин жогорулатышы ыктымал. Сиздин анализдериңиз кант деңгээли бир аз жогору экенин көрсөттү. Азыр ушуга көңүл бура турган мезгил. Сиз качандыр бир кезде бул сиздин ден соолугуңузга келечекте кандай таасир тийгизерин ойлондуңуз беле? Чынын айтсам, анчалык терең ойлонгон эмесмин. Бирок анализдердин жыйынтыктарын көргөндөн кийин кооптонуу болуп калды. Сиздин тынчсызданууңуз түшүнүктүү. Бул кадыресе көрүнүш. Кооптонуу өзгөлөр үчүн жакшы мотиватор болушу мүмкүн. Сиз таттууну жакшы көрө турганыңызды эскерте кеттиңиз. Айтыңызчы, эгерде сиз өзүңүздүн рационуңуздагы таттуулардын көлөмүн бир аз азайтам деп чечсеңиз, сиз кандай ойлойсуз? 0дон 10го чейин шкала боюнча сиз үчүн канчалык татаал болушу мүмкүн? 0 абдан жеңил, 10 такыр мүмкүн эмес. Балким 6 же 7. Себеби мен азыр баш тартууга даяр эмесмин. Бул чынчылдык. Бул тапшырманы кайсы нерсе жок дегенде бири-бирдикке жеңил кылат эле. Балким кандайдыр бир башка нерсеге алмаштырсак таттууларды. Мен мөмө жемишти дагы жакшы көрөм. Шоколаддын ордуна алма же апельсин жесемби? Эң сонун идея. Бул конкреттүү кадам. Ал эми жеткирип берилүүчү тамактарга тапшырык берүү боюнча сиз кандай ойлойсуз? Кез-кезде үйдөн тамак жасаганга мүмкүнчүлүк барбы? Балким жөнөкөй тамактарды жасайсыз. Мүмкүн мен аракет кылып көрөйүн. Болгону мен жумуштан кийин көбүнчө чарчап калам. Мен түшүнөм, бирок канча көп эмес өзгөрүүлөр чоң пайда алып келет. Мисалы, курулган тамактын ордуна кайнатылган же демделген тамак жасасаңыз болот, же болбосо рационуңузга жашылчаларды көбүрөөк кошсоңуз болот. Ал эми азыр Алия, ушул шкаланы караңызчы. Сизге азыр өзүңүздүн абалыңызды өзгөртүү жана салмагыңызды өзгөртүү канчалык маанилүү? 0 мааниге ээ эмес, 10 абдан маанилүү. 8-9 деп ойлойм. Анткени бул менин ден соолугум үчүн абдан маанилүү. Эң сонун 8 же 9 бул жогорку мотивация. Сиз бул багытта жок дегенде кичинекей кадамдарды жасай ала турганыңызга канчалык ишенесиз? 0 такыр ишене албайм, 10 абдан ишенем. 6 же 7 тегерегинде го деп ойлойм. Жакшы, болот. Бири-бирдикке дагы жогорулатыш үчүн, сиздин ишенимдүүлүгүңүзгө, өзүңүздүн күчүңүзгө ишениш үчүн сизге эмне керек? Эгерде мен эмнеден баштоону так билсем, мага кимдир бирөөнүн колдоосу болсо, жардам болмок деп ойлойм. Эң сонун, жакындарыбыздын колдоосу абдан маанилүү. Мен дагы сиздин дарыгериңиз катары ушул жолдо сизге колдоо көрсөтөм. Конкреттүү кадамдар боюнча сиз ушул жумада таттууну бир жолу жегендин ордуна жемиш же болбосо кансыз йогуртка алмаштырсаңыз, тапшырык бергендин ордуна үйдөн тамак жасап көрсөңүз. Бул идея кандай сизге? Бул реалдуу нерсе.
Эң сонун. Анда келиңиз, биз бир айдан кийин жолугарыбыз тууралуу макулдашып алалы. Бул убакыт ичинде сиз өзүңүздүн сезип жаткандарыңызды байкап турасыз жана ийгиликтериңизди же боло турган кыйынчылыктарыбызды чогуу талкуулайбыз. Сиз бул идеяга кандай карайсыз? Жакшы болот. Рахмат сизге, доктор. Эсиңизде болсун, Алия. Ал гана эмес, анча көп эмес өзгөрүүлөр дагы чоң жыйынтыктарга алып келет. Эң негизгиси бул сиздин каалооңуз жана сиз көрүп жаткан колдоолор. Сизде азыр мага дагы бир суроолоруңуз барбы? Жок, рахмат. Мага эми эмнеден баштоо керектиги түшүнүктүүрөөк болду. Эң сонун, мен сизге жардам бере алганыма кубанычтамын. Биздин кийинки жолугушаарыбызга чейин жакшы барыңыз. Рахмат сизге. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө, өзүңүз даярылаңыз.